Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналга катталып ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Президенттик борт менен Туркияга 4 кыргызстандык дарыланууга жөнөтүлдү. Президенттик борт менен Туркиянын азизтештирилген клиникаларынын бирине 4 кыргызстандык дарыланууга жөнөтүлдү. Бул тууралуу медиа штаб билдирди. Алардын экөө жептеги жарылуудан жабыркагандар болсо, экөө аскердик тигучак кулаганда жаракат алгандар. Бейтаптарды үй бүлө мүчөлөрү жана 2 кыргызстандык дарыгер коштоп кетти. Эске салсак, Бишкектеги жептен жарылуудан 5 адам жабыркап, 3-өө ооруканага жаткырылган. Медиктер экөөнүн абалы оор экенин билдирген. Ал эми 17 январда кулаган тигучак кырсыгында 10 аскер жабыркап, бирөө каза тапкан. Ассаламу алейкум, урматтуу Москва шаарында эмгектенип жаткан боордоштор жана мекендештер. Эгерде документиңизди мөөнөтү бүтүп жатса, Казакстанга кирди чыктыны кааласаңыз, дасыккан айдоочулук тажрыйбасы чоң Авазбек мырзаны сунуштайбыз. Сизди арзан баада, комфорттуу унаада өз дарегиңизден алып кетип, сапарга чыкмакчы. Биздин дарек метро проспект Мира 39Адан жолго чыгат. Байланыш үчүн телефон номерлар +7 936 264 1995 +7 901 33 93 435. Жолуңуздар шыдыр болсун. Өзбекстан жөнөткөн газ баллондор Кыргызстанга келди. Өзбекстан жөнөткөн гуманитардык жардам Кыргызстанга келди. Ыкчам штабтан билдиришкендей, коңшу өлкөдөн 9 Исузу жүк ташуучу унаасы менен 1000 газ баллон Бегабад бекети аркылуу Жалал-Абад шаарына кирди. Учурда жүк Кыргызстан улуттук электр тармагы ААКтын филиалы Жалал-Абад электр тармактар ишканасынын кампасына жыйналып, ал жерден Бишкекке жөнөтүлөт. Жүктү Кыргызстан улуттук электр тармагы ААКтын филиалы Жалал-Абад электр тармактар ишканасынын директорунун капиталдык курулуш иштери боюнча орун басары Дамир Токтоголов кабыл алган. Энесай конушундагы ымыркайдын сөөгү табылды, жаман иш болду. Аламбүдүн районундагы Энесай жаңы конушундагы ээн жерде ымыркайдын сөөгү табылды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, наристе боюнча 1 февралда кечке жуук маалымат түшкөн. Кылмышка шектелип 20 жаштагы жаран кармалды. Ал наристеси 7-айда өлүү абалында төрөлгөнүн айткан. Шектүү баланы коробкага салып, Бишкек шаарынан Энесай конушунун чет жакасына алып барып таштаган. Матраимовдон жүз бурган Атазов сынга алынууда мындай мансап куугандар өтө көп. Убагында көп жолу Райымбек Матраимовдун колдоосун алып депутат болууга да жетишкен Шайлообек Атазовдун коомчулуктун бутасына кабылып, ачуу сөздөрдү арбынууда. Элдин көзү көрөгөчтө. Өзгөчө соц тармакта кечеги көрүнүштөр эске салынганы тегин жерден эмес. Кыйын кезде жүз буруп, бийликке ыңгайлашып кеткен Атазовдун позициясына ачуулангандар, түшүнбөгөндөр да арбын. Натыйжада Райым мырзанын аркасынан жогорку секирик жасагандар, депутат болгондор толтура. Көп адамдарга жарыгы тийген. Демөөрчүлүк иштери ченебей жакшылык кылгандары жумукаларга дала ирет чыкпадыбы? Ал эми Атазовтай мансап кууп, жагынып, жүгүнгөндөр ар заманда боло келишет тура. Мындайларга Райымбек Матраимов кол шилтеп койгондур, башына түшкөн сыноону татыктуу көтөрсө керек деп жазган Арба Кейжи сайты. Кыргызстан алдыңкы 3 мамлекеттин катарына кирди. 2023 жылдын январ-август айларында ЭЭПтин бардык өлкөлөрүндө эмгек акынын өсүшүн салыштырып келгенде, Кыргызстан алдыңкы 3 мамлекеттин катарына кирген. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги билдирди. Андагы маалыматка таянсак, өлкөнүн экономикасынын өсүп жаткандыгы эки көрсөткүчтөн белгилүү болгон. Биринчи 2023 жылдын январ-август айларында ЭЭПтин бардык өлкөлөрүндө эмгек акынын эң жогорку өсүш темпи Арменияда 113,9%, Кыргызстанда 112,2% жана Беларуста 109,3% катталган. Кыргызстан алдыңкы 3 мамлекеттин катарына кирген. Экинчи 2020 жылы Кыргызстандын консолидацияланган бюджети 247,7 миллиард сомдун айланасында болсо, 2023 жылы консолидацияланган бюджет 574,5 миллиард сомдон ашты. Мамлекеттин ички продукциясы триллиондук чектен өткөн. Кыргызстанда жер титирөө катталды. 3 февралда саат 14:36-да Кыргызстандын аймагында жер титирөө катталды. Бул тууралуу сейсмология институтунан билдиришти. Жер титирөөнүн очогу Кытайда, Бедел айылынан 15 чакырым түштүк чыгышта, Ыштык айылынан 28 чакырым түштүк чыгышта, Каракол шаарынан 125 чакырым түштүктө. Кыргызстандын калктуу конуштарында жер титирөөнүн күчү Бедел айылында 4 балл, Ыштык айылында 3,5 балл болгон. Келет. Ошо кызыбыздын биз дагы айыгып кетишин, элдин балдарында болуп ойношун, тилеген максаттарына оюна жетишин аракет кылабыз. Ушуга сиздердин жардамыңыздар керек. Ошого биздин акчабыз, каражатыбыз жетишпей атат. Ошого жардам берип коюшуңуздарды өтүнөбүз. Акчага котором десеңиздер,
Sberbank Polatbek S деп чыгат, Mbank Polatbek A деп чыгат. Ушул номерге которо берсеңиздер болот. Ага жардам берип коюңуздар, урматтуу кыргыз элим. Сиздерди жакшы көрөм. Испаниядагы бокс боюнча эл аралык мелдеште Мунарбек Сейитбек уулу алтын утту. Испаниядагы боксам эл аралык мелдешинде Кыргызстандын бокс боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү Мунарбек Сейитбек уулу алтын медаль утту. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришти. Мелдеш 29 январда Ла Нусия шаарында башталган, 4 февралда жыйынтыкталат. Мунарбек Сейитбек уулу 60 кг чейинки салмакта жалпы 4 беттеш өткөрдү. Алгач 1-8 финалдык беттеште Швейцариянын спортчусун утса, чейрек финалда индиялык, финалда шотландиялык спортчуну жеңген. Ал эми алтын медаль үчүн беттеште Мали өлкөсүнөн келген мушкерди утуп чемпион болду. Белгилей кетсек, буга чейин кыргызстандык боксчу Сагын Сатыбалды уулу аталган мелдеште коло байге ээси болгон. Кыргызстандын тышкы иштер министри Тажикстанга барат. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев расмий иш сапары менен Тажикстан республикасына барат. Бул тууралуу тышкы иштер министрлиги маалымдады. Билдирмеге ылайык, Кулубаевди Тажикстандын тышкы иштер министри Сирожиддин Мухриддин өлкөгө келип кетүүгө чакырган. Министр расмий сапар менен 4-5 февралда Тажикстанда болот. Анын жүрүшүндө бир катар жолугушуулар уюштурулуп, кыргыз-тажик мамилелеринин эки тараптуу актуалдуу маселелери талкууланат. Бишкекте жаңы үйлөрдү борбордук жылуулукка кошууга тыюу салынат. Бишкекте жаңы үйлөрдү борбордук жылуулукка кошууга тыюу салынат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров башкалаанын мэрине, архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директоруна ушундай тапшырма берген. 3 февралда таратылган расмий маалыматка караганда бул маселени чечүү үчүн кошумча отканалар курулат. 2 февралда таңкы саат 3-4 чамасында Бишкек жылуулук электр борборунда авария болуп, 5 киши жабыркады. Абалы оор 2 жумушчу дарылануу үчүн Туркияга жөнөтүлдү. Авариянын кесепет жоюу иштери уланууда. Турак жайларга жекшембиге караган түнү жылуулук жана ысык суу толук жеткилери кабарланган. Өкмөттүн медиа штабы 4 февралда 8 отказан 4 турбогенератор иштеп жатканын билдирди. Кыргызстандагы эң ири бул жылуулук борбору 1960-жылдары курулган. Ал 812 000 киловатт электр энергиясын жана саатына 1294 г калорий жылуулук берүүгө ыңгайлашкан. Шаардагы имараттардын 60%га жакынын тейлейт, жалпысынан 15 отказаны бар. Каладагы Жалгичи районунда өзүнчө жылуулук борбору бар. Андан тышкары жаңы салынып жаткан айрым үйлөргө жеке жылуулук системасы орнотулган. 2018-жылы 26 январда дагы катуу суукта жепте чоң авария болуп, Бишкектин тургундары бир нече күн бою жылуулуксуз калышкан. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куяң, тизе муун, простатит ооруларын дарылоо жана кан айлануу системасын жакшыртуу. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо, андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шылап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Ошондон кийин ишкананы оңдош үчүн ага чейинки бийликтин тушунда 2017-жылы Кытайдын Эксим банкынан алынган $386 миллион насыянын бир тобу кымырылып кеткени ачыкка чыккан. Кылмыш иши козголуп, бир канча аткаминер камакка алынып, жоопко тартылган. Аксы жана Алабука районунда Элеман дарыканасы ачылды. Аксы жалпы дарыгерлик практика борборунда жана Алабука жалпы дарыгерлик практика борборунун номер 1 жана номер 2 имаратында мамлекеттик Элеман дарыканасы ачылды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Дарыканалардын ачылышына Саламаттык сактоо министринин орун басары Бүбүжан Арыкбаева катышкан. Ал өз сөзүндө мамлекеттик дарыканаларды ачуунун негизги максаты калктын жеткиликтүү дары-дармекке байланыштуу көйгөйлөрүн чечүү экенин белгилеп өттү. Ведомстводон кошумчалашкандай, учурда республика боюнча жалпы 63 мамлекеттик дарыкана иштеп жатат.
Жептеги кырсыктын кесепетин жоюуга 900гө жакын адам тартылды. Бишкек жылуулук электр борборунда өзгөчө кырдаалдын кесепеттерин жоюуга жалпы 870 адам, 43 техника тартылды. Ыкчам штабтын маалыматына караганда анын ичинен өзгөчө кырдаал министрлигинин 133 куткаруучусу, 17 техника, 6 суу сордуруучу мотопомпа, дрон, 12 жылыткыч, 10 чатыр. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан учурда авариядан улам жабыркаган имараттын аймагын тазалоо иши жүрүүдө. Жепти имаратын жылуулоо максатында 50.000 метр квадрат полиэтилен пленка салынып, куткаруучулар жылуулоо ишин аткарышууда. Жептин ичиндеги сууну сордуруу иши да жүрүүдө. Ошондой эле жалпы кызматкерлер үчүн жылууланган 10 чатыр даярдалып, анын 4-ü тигилген. Жеринде мындан сырткары жергиликтүү жарандык коргонуу кызматтарынан 405 кызматкер, 21 техника курулуш компанияларынан 338 куруучу, 5 техника Жептин имаратын калыбына келтирүү ишине көмөктөшүүдө. Улуттук банк 2024-жылы алгачкы жолу интервенция жасады. Улуттук банк 2024-жылда алгачкы жолу интервенция жасады. Кыргызстандын Улуттук банк 2024-жылдагы алгачкы интервенциясын жасады. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтында маалымдалгандай, күн мурун банк валюта базарында 23,5 миллион доллар саткан. Кыргызстандын мыкты дзюдочулары бир жерге чогулат. Дзюдо боюнча жаштар арасында өлкө чемпионаты өтөт. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаменти билдирди. Спорттук иш-чара 10-11 февраль күндөрү Кыргыз-Түрк Манас университетинин спорт комплексинде болот. Мелдешке республиканын бардык аймактарынан келген спортчулар катышат. Жеңүүчүлөргө тиешелүү даражадагы диплом жана медалдар тапшырылмакчы деп айтылат маалыматта.